өлкө аймагында жана көл жергесинде болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы бул чыгарылышта. Ысык көлдө көк бөрү оюну боюнча клубтар аралык биринчи дүйнөлүк мелдеш өтүүдө. Тоң районундагы Коргонду булак айылына жаңы заманбап ФАП пайдаланууга берилди. Чолпон Ата шаарында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Борбор Азия жаштар форуму өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлердин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басарлары үчүн санариптик трансформация доорундагы мамлекеттик башкаруу тренингтин алкагында өлкөдөгү санариптик трансформациянын бардык катышуучулары жетекчилик тарабынан кабыл алынган чечимдерди талкуулабай аткарышы керектигин белгиледи. Учурда өлкө жетекчилиги санариптик мүмкүнчүлүктөрдү киргизүү боюнча бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Ушуга байланыштуу мен баарын талкуулап, айыптабай көрсөтмөлөрдү аткарууга чакырам. Болбосо жумушуңузду таштап, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигиңизди койсоңуз болот, деди ал. Айыл чарба министрлиги 2020 жылы башталган бал челектерди идентификациялоо аяктаганын билдирди. Ага ылайык учурда 1282 ары багылган чарбада 84 миңге чукул бал челек каттоодон өттү. Алардын ичинен 81 миңи жаныбарларды идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасына киргизилди. Буга чейин өз алдынча иштегендерди кошкондо өлкөдө 4 миңге жакын балчы бар экени айтылып келген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул жылдын 6 айында эң көп тактап айтканда 100 тонна бал Кытай менен Америка Кошмо Штаттарына экспорттолду. Өлкөдө жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Адистер өлкөнүн 100 миң тоннага чейин бал өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет. 14 августта жогорку окуу жайларга тапшыруунун 5-туру башталды. 10 августта Билим берүү жана Илим министрлиги 2023-2024 окуу жылына жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүү графигин бекиткен. Ага ылайык 5-айлампага абитуриенттерди каттоо 14 августтан 16 август саат 14:00 чейин жүргүзүлөт. Жогорку окуу жайларында бош орундар болсо 21, 22, 23 августта саат 9:00 кабыл алууга кошумча сунушталган абитуриенттердин тизмеси жайгаштырылат. Жогорку окуу жайларга кабыл алууга кошумча сунушталгандардын тизмесине киргизилген абитуриент 1 сутканын ичинде өзүнүн окууга болгон каалоосун тастыктоосу керек. Ысык көлдө көк бөрү оюну боюнча клубтар аралык биринчи дүйнөлүк мелдеш өтүүдө. Буга 7 мамлекеттен жалпы 12 команда катышууда. Кыргызстандан 3 курама команда өлкөнүн намысын коргойт. Мелдеш 20 августка чейин уланат. Федерациянын президенти Талас Бегалиев баштап келет. Чолпон Атадагы ат майданда көк бөрү боюнча эл аралык мелдеш старт алды. Анда 7 мамлекеттен жалпы 12 команда мыктылыгын көрсөтөт. Иш-чаранын ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышып, мындай мелдеш кыргыздын нарк населин, улуттук баалуулуктарын аздектеп, эл аралык достук мамилелерди чыңдоого өбөлгө түзөрүн белгиледи. Баба наркын, ата салтын сактап келаткан муун бар үчүн Кыргызстан эгемендүүлүгүн, элдүүлүгүн, нарк населин, улуттук каада салтын жоготпой, көк бөрүдөй улуттук оюндарын дүйнөгө даңазалап, мынакей бүгүн дагы эл аралык ири иш-чара өткөрүүгө белсенип турабыз. Кыргыз эли өзүнүн нарк насили, үрп адаты, каада салты менен эл болуп, улут болуп сакталып келген. Ошондон улам улуттук оюндар урпактан урпакка өтүп, көөнөрбөс мураска айланды. Канча кылым өттү, канча муун алмашты. Бирок эзелтен бери ойнолуп келген Кыргыздын улуттук оюндары бүгүнкү күндө дагы терең маанисин, таалим тарбиясын, актуалдуулугун жоготкон жок. Көпчүлүктүн жарпын жазып келген көк бөрү дагы Кыргыз элинин байыртадан ойлонуп келе жаткан улуттук оюндарынын бири. Кыргызда көк бөрү бул эрендердин ер оюну деп жөн жеринен айтылып калган эмес. Анда карылуу жигиттер тайманбастыгын, шамдагайлыгын, епчилдигин көрсөтүп, эл оозуна алынып, аты алайга, даңкы далайга жеткен. Кыргыз эли бүгүн да андай жигиттерден куру эмес. Чындыгында эле бул эрендердин ер оюну улакчылардан чапчаңдыкты,
намыска бектикти карандай күчтүү талап кылат. Демек, көкбөрү эрки күчтүү, эч нерседен жалтанбаган, эл жерин коргоого ар дайым даяр турган жоокерлерди өстүрүп турат. Мамлекет башчысы көкбөр оюну жүрөгүндө жалыны бар жаштарды команда менен иштөөгө, учур келгенде чукул чечим кабыл ала билүүгө, чыдамкайлыкка, эрктүүлүккө, атуулдукка тарбияларын айтып, улуттун саламаттыгы үчүн да үлгү болчу оюн экенин кошумчалады. Жана ошондой эле көкбөр оюну эл аралык деңгээлге чыкканын белгиледи. Көкбөрү оюну бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасына кирип, эл аралык деңгээлдеги спорттун түрү экенин тастыктап, оюндун географиясы кеңейип, кулачын жайып бара жатат. Дүйнө жүзүнөн көптөгөн күйөрмандарды топтоп, эл аралык деңгээлге чыгууга дагы бир кадам жасады. Намыс үчүн жигиттердин көзүн жайнатып, карууларын карыштырып, ооздуктарын чайнап, көбүк бүрккөн аргымактарын алкынта ат ойноткон, намыс козгогон көкбөрү оюну бир аптадан ашык созулуп, улакчылардын кан кызыткан оюндарды эли журтубузга, бүгүнкү меймандарыбызга эстен кеткис маанай гана тартуулабастан эл аралык ынтымакты бекемдөөгө дагы чоң салымын кошот деген ишеничтемин. Ат жалында шамдагайлыгын жана эрдигин даңазалаган көкбөрүүчүлөр алгач эле талаага чыгаар менен кызыктуу оюн көрсөтүштү. Көкбөрү оюндарынын клубтар аралык мелдештери мына бүгүн башталып атат. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевдун катышуусунда негизинен турнир айыптан жогорку деңгээлде уюштурду десек болот. Мына бүгүндөн баштап 20-сына чейин оюндар жакшы болот го деген ойдобуз. Эл аралык мелдештин жүрүшүнө жеринен күбө болуп, күйөрмандык милдетин аткаруу үчүн алыс жакындан келген көкбөрү сүйүүчүлөр ат майданга жык толгон. Мелдештин алкагында мындан башка ат оюндарда тартууланып, калың элдин көңүлүн өзгөчө бурду. Мына bu казактар да келипти, күчтүү экен, жакшы. Мына биздин балдар да күчтүү. Ынтымак оюн болот. Жакшы өлкөдөн келиптир, жакшы болуптур. Оюн кулансын эми. Жакшы күчтүү жеңсин. Жакшы Сарайжанда болуп атабыз. Майрамбек Талас облусунун ынтымак командасынын атынан оюнга кызуу даярдык менен келгенин айтат. Ал жалпы 10 жылдан бери ат оюндарынын бул түрүн өздөштүрүп, бир катар турнирлерде өзүнүн шамдагайлыгын көрсөтүп келет. Алар бүгүнкү мелдеште Сары Өзөн командасы менен беттешип, жеңишке жетишти. Бүгүнкү жеңиш Алла таалам биз жака насип кылган экен. Бир командада жөнөкөй команда эмес. Кыргызстан чемпион командасы. Ноорузда 9-майда 2-орунду ээлеген команда. Жакшы оюн болду. Биз өз дайындыкта июнь 1 ай болуп калды. 1 айдан бери ушу көлдө, ушу жерде аттарды таптап, ушул жердебиз. Оюн жүрүшү жакшы жүрдү негизи. Башында тең ата оюн башталган. Андан кийин ошо биздин жекеме-жеке аттарыбыз үстөмдүк кылып оюнду жүргүздү. Эсеп 5-1 болду окшойт. Мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, алыскы Америкадан келген командалар катышууда. Улакчылар 15 мүнөттөн 3 таймда беттешишти. Оюндун ачылышы абдан сонун болду. Буга президенттин өзү келип катышканы да бизди аябай кубандырды. Күйөрмандар да бул оюнга кызыгып, көздөрү жайнап отурушту. Кыргыз эли бири-бирин абдан колдоп, маданиятын баркташат экен. Биз да буга күбө болуп, көкбөрү боюнча мелдешке алыстан бери келип катышып жатканыбызга кубанычтабыз. Биз чакырган 9 мамлекеттин 2 мамлекети белгилүү бир себептер менен келе албай калышты. Биз бул турнирди мындай деңгээлде, эл аралык деңгээлде биринчи жолу өткүзүп жатабыз. Анын сыңарындай бул дүйнөлүк деңгээлге жаш спорт деп койсок болот. Жаңы кадамдарды баштадык. Башталышы жакшы. Кудай буйрса мындан аркылары ушу башка спорттун түрлөрүндө дүйнөлүк деңгээлге чыгат деп толук ишенип алдыга кадам таштап атабыз. Ата-бабалардан мурас катары калган дөөлөттөрдү аздектеп, ал эми бүгүнкү коомчулукту бийик адеп акылакка багыттап, жаштарды дене тарбия жана спорт аркылуу сергек жашоого үйрөтүү учурдун талап экенин даңтаган спорттук саамалык Гөл жээгинде 20 августка чейин уланат. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарбай жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков иш сапары менен облус аймагына келип, Түп районундагы айттырбай келген жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан жерлерди көрүп чыкты.
Кыска мөөнөттө жааган жамгырдан улам райондун бир канча айылындагы үлүш жер аянттарын, жер тилкелерин, ирригациялык каналдарды, мал жандыктарын, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянтын суу жеп кеткен. Андан кийин айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри облус аймагындагы айыл чарбасынын адистери менен жолугушуп, 4 маселе боюнча жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө ирригация, тоют маселеси, күзгү оруп жыйуу иштерине карата даярдык, техникалардын жетишсиздиги жана лизингке жаңы техникаларды алуу боюнча сөз болду. Иш чарада райондордон келген адистер өздөрүнүн сунуш пикирлерин дагы айтышып, айыл чарба тармагында жүргүзүлүп жаткан иштер туурасында кеңири маалымат беришти. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин уюштуруусунда 2023 жылдын 10-11 август күндөрү Чолпон Ата шаарында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Борбор Азия жаштар форуму болуп өттү. Форумдун ишине Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жаш делегаттар, көрүнүктүү жаш лидерлер, активисттер, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Чолпон Ата шаарындагы өткөн форумдун жүрүшүнөн Салтанат Керимкул-кызы баяндайт. Береге турган манас ханышымдын аты деп, улдумага аты деп. Борбор Азия жаштар форумунун расмий ачылышында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Улуттук академиясынын академиги Осмонакон Ибраимов, Казакстандын маалымат жана коомдук өнүгүү министрлигинин өкүлү Алмагүл Кутанова, Өзбекстандын Олий Мажлисинин Мыйзам палатасынын алдындагы парламенттик изилдөө институтунун өкүлү, жаштар парламентинин төрайымы Шахноза Жолдосовалар сөз сүйлөштү. Культура – это душа нации. И вы, молодые люди, можете активно участвовать и в сохранении и развитии культурного наследия своего народа. Информация – это сила, и мы обязаны обеспечить свободный, открытый доступ к информации для всех граждан. Спорт – это здоровье, единство. И я призываю вас активно заниматься спортом, развивать физическую культуру и спорт в своих регионах. Борбор Азия жаштарынын башын бириктирген форум дүйнөлүк маданиятка жана адабиятка зор таасир тийгизген Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана калтырып кеткен мурасына арналып, ал өзгөчө орун ээлеген окуя болуп калмакчы. Иш чаранын максаты жаштардын жана жалпы эле коомдун өнүгүүсүнө шарт түзгөн жаратман идея, тажрыйба жана билим алмашуу аянтчасын түзүү болуп саналат. Бул жерде тынчтыкты куруу багытында биз түзмө-түз Бириккен Улуттар уюмунун көптөгөн резолюциялар менен иштешебиз да. Ошол резолюциянын алкагында бул көптөгөн бизде жайгашкан эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар жерлерде өздөрүнүн ошол түзмө-түз мугалимдер менен, окуучулар менен ошол резолюциянын алкагында кандай багытта биз иштесек болот, кантип биз окуучулар аралык, мугалимдер аралык керек болсо, ошол коомдун негизин түзгөн ошол жаштардын ортосундагы тынчтыкты курууну биз кандай өңүттө, кандай багытта алып бара алабыз. Ошонун резолюциясын бүгүн биз дагы сессиябызда. Форумга Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жаш делегаттар, көрүнүктүү жаш лидерлер, активисттер, мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жалпысынан форум 6 панелдик сессия менен өткөрүлдү. Анда белгиленген темалардын алкагында кеңири талкуу жүрдү. Салтанат Керимкул-кызы, Асылбек Касанов, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан. Тоң районундагы Коргонду булак айылына жаңы заманбап ФАП пайдаланууга берилди. Медициналык мекеме арабтардын колдоосу менен салынды. Жаңы имарат 1.248.000 сомго курулган. Фельдшердик акушердик пункт эми 90 түтүн эли бар Коргонду булак айылынын калкын тейлейт. Кененирээк кийинки материалда. Жаңы салынган медициналык пункт жергиликтүү тургундар үчүн жакшы шарттар менен курулду. Долбоордун жалпы сметалык баасы 1.248.000 сом. Бир топ бөлмөгө ылайыкташкан фельдшердик акушердик пункттун курулушу аяктап бүгүн ачылышы болду. Кажется, айылына ФАП куруу биз үчүн милдет болду. Ошол себептен ушул жыл былтыр ушул убакта башталган курулушу мына быйыл уже толук бир жылдын ичинде жакшынакай баардык стандартка жооп бере турган заманбап ФАП курулуп атат. Бул ФАПтын демөөрчүсү болуп Катар кайрымдуулук фонду тарабынан салынды. Жалпы сметалык баасы 1.248.000 сом тегерегенде болот. Мындан кийин ушу ФАП элдин кызматын кылган жакшы ак жолтой ФАПтардан болсун, фундаменти бекем болсун, элибиздин ден соолугу чың болсун, эч качан оорубасын.
ФАПтын курулуш сапатына өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Анда жылытуу системалары, суу жүгүртмөлөрүнүн бардыгы каралган. Бул имарат эми жергиликтүү тургундарды медициналык жактан бардык шарты менен тейлейт. Алыскы толуу районго карагандыктан, ФАП жайгашкандыктан жашоо шарты, баягы эмгектениш бир топ эле орго турдуу убагында, транспорт жакшы каттабай, анан эми баягы заман өзгөрүп, улам заман жакшырып, буюрса жакшы. Бизде басымдуулук кылган ошо тол аймакта болгондугуна байланыштуу кан басымы жогорулар көбүрөөк, анан баягы избыточный масса тела деп баягы ошо салмагы жогору адамдарда көбүрөөк болот. Анан именно ошолор кан басымы менен эме кылышат, жабыркашат. Анан баягы бияктагы элдин баарынын жашоо шарты малга байланышкандыктан бруцеллез оорулары да чыгып турат, баягы мал менен. Андан сырткары азыркы көп жайылып аткан эхинококоз оорулары дагы жок эмес, кездешип турат. Ошол көп эмес, эми населенияга жараша жылына 1-2 чыгып турат ал. Тоң районунда бир топ айылдарда фельдшердик, акушердик пункттар курулуп, кээ бир аймактарда оңдоп түзүү иштери жүрдү. Мадина Абакирова, Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ысык Көл жаңылыктары. 12 августта Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанат болуп өттү. Каракол шаарындагы жаза аткаруу кызматынын номер 23 мекемесинин кызматкерлери катышкан иш-чарада жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ар тармактын өкүлдөрү куттуктоолорун билдиришти. Иш-чаранын жүрүшү Салтанат Керимкул кызынын материалында. Бул формаларын кийип майрамдык иш-чарага катышып жаткандар жаза аткаруу кызматынын номер 23 мекемесинин кызматкерлери. Дал ушул тармактын 20 жылдык мааракеси Каракол шаарындагы Касымалы Жантошев атындагы музыкалык драма театрында белгиленди. Алгач мекеменин жетекчиси Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы өкүлчүлүгүнөн сөз сүйлөшүп, кесиби татаал, ары сыймыктуу кесип ээлерин куттуктап өтүштү. Айта кетсек, азыркы күнү жергиликтүү бийлик менен тыгыз мамиледе иш алып баратабыз. Айта кетсек, бүгүнкү күндө жер маселесин чечип, ушу биздин тергөө изоляторун шаардан тышкары чыгаруу боюнча маселеси көрүп жатат. Буюрса жакынкы аралыкта жаңы тергөө изолятору салынат. Жалгасын Садыков номер 23 жазга аткаруу мекемесинде 25 жыл эмгектенген. Бул кесиптен оор кыйышын, ошону менен бирге тынымсыз эмгектин аркасында ардактуу эс алууда экенин белгилеп, кийинки муунга талыкпас эмгекти каалады. Эми биякта чынын айтканда законду өтө сактаган, закон өтө күчтүү. Азыр демгел азыр күчтүү болуп атпайбы? Биздин убакта ушу 80-90 жылдары дагы катуу каралчу эле, ошонун негизинде иштечүбүз. Жазык аткаруу кызматынын номер 23 мекемеси учурунда караван сарайы болуп, кийин тергөө изоляторуна айланган. Коомго коркунуч келтирген кылмышкерлерди жаза өтөө жайларында кармоо жана кайтаруу, аларды мыйзам жолуна салуу, түзөтүү жана кайра социалдаштыруу чыдамкайлыкты, чыныгы кесипкөйлүктү талап кылган татаал жана күжүрмөн кызмат. Бул ишке өзүнүн кесибин сүйгөндөр жана эрки күчтүү балдар жана кызмат кылам дегендер келип кызмат өтүшөт. Мен өзүм бул жаза аткаруу кызматында 20 жылдан бери эмгек кылам. Ушул эмгектенген ушул жолунда мен эч качан өкүнбөйм. Ушул системага келгениме баарына каалап кетерим. Иштерине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, мекенибизде тынчтык болсун. Адаттагыдай бул күнү эң мыкты кызматкерлерге жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ведомстволук жана мамлекеттик сыйлыктары, ыраазычылык каттары жана наамдар тапшырылды. Алардын арасында жаш, жаңы гана кызмат өтөп баштагандары дагы бар. Бала кезимден да кыялдангам, буюрса орундалды. Анан ошо бүгүнкү кесиптештеримдин майрамы менен да куттуктап кетмекмин. 2002 жылы жазаларды аткаруу башкы башкармалыгы Ички иштер министрлигинен Юстиция министрлигинин карамагына өткөн. 2003 жылдын 12 августунда жазык аткаруу системанын органдары жана мекемелери жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошондон бери бул дата жазык аткаруу кызматкерлеринин кесиптик күнү катары белгиленип келет. Жазык аткаруу мамлекеттик кызматынын карамагында өлкө боюнча 27ден ашык мекеме бар. 4000ге жакын кызматкер эмгектенет. Жазык аткаруу кызматынын номер 23 мекемесинин алдыга койгон иш максаттары арбын экенин мекеменин жетекчиси билдирди. Алардын эң башкыларынын бири жаңы имаратка ээ болуу багытында иштер алынып барылууда. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктарына.
Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2023-2024 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө токтомун аткарууга алуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу комиссия түзүлгөн. Тиешелүү комиссия мүчөлөрү жүргүзүлүп жаткан даярдыктар боюнча мониторинг иштерин жүргүзүү максатында Балыкчы шаарында иш сапары менен болушту. Кененирээк кийинки материал. Комиссия курамы күз-кыш мезгилинде шаардагы тургундарды, социалдык объектилерди электр энергия жана жылуулук менен камсыздоо аракеттерин, камылга иштери кандай нукта уланып жаткандыгын жеринен таанышып чыгышты. Айрым кемчиликтүү иш-аракеттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, калкты кыштан ийгиликтүү алып чыгууга карата баардык аракеттер өз убагында жүргүзүлө тургандыгын белгиледи. Жерлерде бүт облустарда, ошондой эле райондордо жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ушу кышка даярдыгы боюнча мониторинг жүргүзүү боюнча иш сапар. Жыйынтыктар эми ар кандай, мисалы иш бар жерде, ар бир жерде кемчиликтер болуп атат. Кемчиликтерди жоюу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетип атабыз. Биз тараптан ушул калкты, ушул 2023-2024 жылдарда ийгиликтүү калкты, ошондой эле Кыргыз Республикасынын калкын, ошондой эле экономикалык тармактарын ийгиликтүү кыштан алып чыгуу, электр энергия менен, ошондой эле жылуулуктар менен камсыз кылып, ийгиликтүү чыгуу болуп эсептелет. Балыкчы шаарындагы жалпы 11 откананын 6-осу иштейт. Учурда 6 откананын 3-өсү толук электр энергия, бирөө көмүр жана 2 мазут жана кошулган электр энергиясы менен калкты камсыздап келет. Бүгүнкү күндө 430 тонна мазут келип түшүп, резервуарлар толук толтурулган. Ал эми көмүр жакынкы арада алынары белгиленди. Жылуулук менен камсыздоо ишканасы шаарда бардыгы болуп 72 үйдү жылуулук менен камсыздап, 2642 кардарды тейлеп келет. Кыргыз Республикасы энергетика министрлигинин өкүлдөрү ошо Балык шаарына 2023-2024 күз-кыш мезгилин даярдыгын кароо жана өтүү боюнча даярдык иштерин мониторинг жүргүзүү максатында келиштир. Отканаларды, андан сырткары социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, оорукананы ошо кыш мезгилине даярдыгын текшерүү жүргүзүлдү. Албетте кемчиликтер жоюу боюнча сунуштар болду. Ошол эле учурда баарыбызга белгилүү болгондой, азыр энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизилди. Ал эмне билдирет? Ал деген ошо электр энергиянын тартыштыгына байланыштуу альтернативдүү башка источниктерге өтүү боюнча бир сунуштарды беришти. Электр энергиясына карата жаралып жаткан таңкыстыктын негизинде өлкө башчы 2023 жылдын 1 августунан тартып, 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Анда өлкөнү энергетика кризисинен чыгаруу максатында электр энергияны рационалдуу пайдалануу менен биргеликте көмүр, газ сыяктуу альтернативдик энергия булактарына өтүү маселеси каралган. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, Балыкчы шаары. Ысык көл районунун Корумду айылында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты маркум Улан Чолпонбаевдин элесине арналган эл аралык балдардын шахмат фестивали болуп өттү. Ага коңшу мамлекеттерден Өзбекстан, Казакстан, Россия, Чили жана Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген оюнчулар катышты. Аталган иш-чара туурасында кененирээк кабарчыбыздын сюжети. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты маркум Улан Чолпонбаевдин элесине арнап жаш өспүрүмдөр арасында эл аралык деңгээлде шахмат фестивали өткөрүлдү. Шахмат фестивали 8 жаштан 16 жашка чейинкилер арасында 4 категорияга бөлүнүп, ага коңшу мамлекеттерден дагы оюнчулар катышты. Мы с отцом решили... Биз атам экөөбүз анын жаркын элесин эскерүү максатында бул мелдешти өткөрдүк. Анткени ал балдар үчүн көп иштерди жасады. Мисалга, балдар үйлөрүнө барып, алар менен ойноп, тоолорго алып барган, балдардын аң сезимин өрчүтүүгө көп салым кошкон. Кийинки жылы дагы 8-ден 10 августка чейин бул жерде Борбор Азиялык деңгээлдеги дүйнөлүк турнир өткөрүүнү пландап жатабыз. После его ухода я увидела смысл того, что он вкладывался в наших детей. Фестивалдын жыйынтыктоочу бөлүгүнө маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов катышты. Ал фестивалдын катышуучуларын куттуктап, жаш жеткинчектердин арасында келечекте чемпиондор жана гроссмейстерлер бар экенине ишенимин билдирип, катышуучуларга ийгилик каалады. Спорт департаменти тарабынан
спортты өнүктүрүү боюнча календарлык пландар түзүлөт. Анын ичинде ар бир федерациянын ар бир оюндун түрлөрү боюнча календарный планга кирет. Ал эми бул жак өзү өткөрүп келгендиктен биздин келечегибиз бул балдар. Спортту түптөш үчүн бул бала чагынан түптөш керек. Биздин дүйнөлүк деңгээлдеги гроссмейстерлерди, шахматисттерди чыгарыш үчүн биз ушундай кичинекей кезинен тарбиялашыбыз керек. Бул республика боюнча бул Жалал Абадта гана жок экен, калгандардын баардыгында ошол мектептердин баардыгы балдары келип катышып, бул жерден ошол жогорку деңгээлдеги сыйлыктарды алып атканы. Биз мамлекеттик деңгээлде да биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Жалгыз эле фондко күч келтирип калтырып койбостон, анткени бул келечектеги биздин дүйнөлүк чемпиондор. Шахмат логикалык оюн. Акыркы жылдары спорттун бул түрүнө кызыккан жаштар арбын. Мелдешке катышкан оюнчулар оюн кызыктуу жана атаандаштар күчтүү болгонун белгилешти. В этом турнире я волновался. Бул турнирде мен абдан толкундандым. Оюн абдан кызыктуу болду. Мени менен ойногон атаандашым күчтүү болду. Турнир проводился в хорошем месте. Турнир сонун кооз жерде өткөрүлдү. Уюштуруу иштери да жакшы экен. Мага абдан жакты. Очень понравилось. Турнир Улан Чолпонбаевдин фонду тарабынан каржыланып, жалпы байге фонду 400 000 сомду түздү. Эл аралык фестивалдын жыйынтыгында квалификацияларын жогорулаткандарга сертификаттар, фестивалдын жеңүүчүлөрүнө диплом, медаль жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Атайын Ысык көл маалымат жаңылыктары үчүн Ысык көл районунан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Алдыда эл аралык жаңылыктар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.